Жээнбеков экс-президент Роза Отунбаева менен жолукту. Ортодо эмне кеп болду? Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков экс-президент Роза Отунбаева менен жолугушту. Кабарды мамлекет башчынын маалымат катчысы Толгон Айстамалиева тастыктады. Тараптар өлкөдө түзүлгөн кырдаалды талкуулап, андан чыгуу үчүн жалпы улуттук консенсуска келүү зарылдыгын айтышты. Жолугушуу жекшемби күнү болду. Президент өлкөдөгү абалга тынчсызданып, андан чыгуу боюнча өз көз караштарын сунуштаган баардык коомдук жана саясий ишмерлер менен жолугууда деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, Бишкек шаарында 5-октябрда Жогорку Кеңешке болгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жарандардын толкундоосу жаралып, кечки ала тоо аянтында турган. Ал эми кечинде аларды күч органдары кууп таратууга аракет кылган. Көп өтпөй эле кайрадан ала тоо аянтына келип, андан соң Ак үйдү басып алган. Кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевди, Садыр Жапаровду жана бир катар саясатчыларды абактан бошотуп алган. 6-октябрда БШК шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Кечинде парламент премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлигин жактырган. 7-октябрда ар кайсы ишканалар аларды басып алууга аракеттер болгонун айткан. Митинг уланып, митингчилердин бир бөлүгү Садыр Жапаровду колдосо, экинчиси люстрация мыйзамын талап кылган. 8-октябрь күнү президент Сооронбай Жээнбековго айрым депутаттар импичмент процедурасын баштаганын кабарлашты. 9-октябрда 4 партия башын бириктирип, премьер-министрликке Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин сунуштады. Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановдун колдоочулары ала тоо аянтындагы митингге кошулуп, тараптардын ортосунда кагылышуу болгон. Атамбаевдин автоунаасына ок атылган. 10-октябрда Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, Садыр Жапаровдун талапкерлигин өкмөт башчылыкка колдоп беришкен. Ушул эле күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон митингчилер тарабынан бошотулган саясатчылар кайрадан камала баштаган. 11-октябрда Аида Касмалиева баштаган бир катар депутаттар кезексиз жыйында кворум болбогонун айтып, Жапаровдун кызматка отурушун легитимсиз деп чыгышты.